Антат. Ey, selamünaleyküm. Jigit deyim. Aka, televizor мотивам. Tur. Niye жатасың остановкада? Жоқ, үйден шығарып жүрді ака. Үйден студентсің, ким шығарды? Жоқ, студент емеспін да, эле жашап, иштеп жашайм. Ким шығарады анан? Хозяйка шығарып жүрді, квартирада элем да. Анан орустар келип калды эле. Мен 20 000 берет элем. Айына. Орустар 50 000, 60 000 беребиз дедиле. Мени чыгарып жүрдү да. Сени чыгарып орустар киргизирди? Ошо орустар чыгарып киргизирди. Итекен ғой. Урматтуу, кайрылып койсом болобу? Урматтуу, үй издавать эткен хозяин, хозяйкалар. Анчалык месте бир жолу. Акча деп ушундайга барасыңарбы? Кара көчөдө жатабыз. Эртең 2 ай, 3 айдан кийин бу орустар кетет. Кайра эле өзүңүзгө каласыңар, кыргыздарга. Анан мени чыгарып жүргөн хозяйка эже. Ошо 2 ай, 3 айдан кийин орустар чыгып кетсе, издеп калсаңыз, мен ушул остановкада болом. Урматтуу кыргызстандыктар. Алла таалам бизге сонун мүмкүнчүлүк берип жатат. Жакшы күмөн кылалык. Кудай буйруса, иншаллах, Орусияда согуш токтоп, мобилизация да токтоп, бул жака мажбур түрүндө келип жаткан орустардын агымы токтоп, ана ушул жактагы орустар мекендерине аман эсен кайтат иншаллах. Бирок бизде кандай мүмкүнчүлүк? Ушул келген орустарды кыйнабай, квартиранын баасын көбөйтүп, алардын ыйынан, алардын кыйынчылыгынан акча жасап калбай, тескерисинче аларга меймандостугубузду көрсөтүп, жакшы жерлерибизди көрсөтүп пайдаланып калсак, иншаллах, алар кайра бул жака үй бүлөсү менен келет, туугандары менен келип, туристтердин агымы көп эсе көбөйөт да. Анан кыргыз ар дайым меймандос болуп келген, айкөл болуп келген. Москвада баштан өткөн нерселерди эстеп, анан ошолордон өч албай, тескерисинче таш менен урганда аш менен ур демекчи. Ошондой мамиле кылалык туугандар. Ит тиштесе кошо тиштебейбиз да, туурабы? Ошондуктан мүмкүнчүлүктү жакшылап пайдаланып, жакшы иштерди жасап калалы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.